Азыр бул жака дагы жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнөн келип отурушат. Аял жөнүндө сөз болуп калды. Аялдардын мырзасы деп мага айтышып жатышат. Ыргала. Рахмат. Урматтуу момун мусулмандар, бүгүн биз өзүбүздүн динибизди, өзүбүздүн дилибизди, өзүбүздүн Мухаммед пайгамбарыбызды коргойбуз деп турганыбыз абдан жакшы. Мен Меккеге барганда ошол жерде мусулман туугандарыбыздын канчалык көп экенин көрүп, канчалык биримдикте экенибизди, канчалык биздин диндештерибиз көп экенин көрүп ушунчалык кубандым эле. Апамды жетелеп ажыга барганда ошол жерде апам баягы биздин дүйнөдө ушунчалык көп бир туугандарыбыз бар экенин мен билбептирмин кызым. Ушуларды көргөзүп, ушуларды таанытканга сага чоң ыраазычылыгын айткан. Мадинага барганда биздин пайгамбарыбыздын мүрзөсүнө кирип, жайына кирип, ошол жердеги ыйлап, сыйынып, ушунчалык биримдик менен турган мусулмандарды көрүп, мен мусулман экениме ушунчалык сыймыктандым. Урматтуу момун мусулмандар, урматтуу туугандар, албетте биз бүгүнкү күндүн анча-мынча провокаторлоруна, туура эмес багытта жүргөндөргө алынбашыбыз керек. Ынтымакчылык менен, биримдик менен бүгүнкү митингди өткөрүп атканыңыздарга ыраазычылык. Мен дагы ошол көрүп келген нерселерге, өзүмдүн ишенимиме, өзүмдүн дилимдеги нерсеге байланып, бүгүн араңарга келип кошулбай коюуга мүмкүн болгон жок. Баарыңарга терең ыраазычылык, ылайым, тынччылык, биримдик болсун.